Мен силерге гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөмдү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейбиз. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде отуруп, жүгүнүп туруп кол чаап турасыңар. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чаап тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп, полусогнутым положении будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт, парламент. Эки жол бар. Тандап алгыла. Тура мени көбү күнөөлөйт, туура эмес, конституцияны кабыл алып, ушул талаш тартыш болуп атат деп. Экинчи жол да бар. Бул Түркмөнстандын жолу. Түп-түз кирип барасыңар. Көп күтпөйсүң, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Мен адамдардын характерин эмнеге жөндөмдүү экенин, эмне ойлоп аткандарын билем. Силер да билесиңер. Кимдер бийликке келип аткысы келгенин билесиңер. Ал утулуп калса, башкасы келе турган, анысын да билебиз. Дооронбай ака айткандай, шорду кыргызым. Просто выборың жок. Анысын тандасаң деле Мамайдын көрө, мунусын тандасаң деле Мамайдын көрө. Андан көрө ошол бүгүнкү система айдан ачык талашып, кыргыздын тиги менталитетинде бар, кеңешип кескен бармак оорубайт деген. Дейп, ушундай ачык системаны сактабайбызбы? Туура кемчилдиги бар конституциянын. Ошон үчүн 10 жылда карап көрөлүк. Бут кийимди кийсең деле кайсыл жери кысат, бир 10 жыл дегендей билинди. Кайсыл жерде кемчилдиги бар экенин баарыбыз билебиз. Ошол жерлерин оңдо бербейбизби? Шайлоодон кийин. Шайлоо сөзсүз өтүш керек. Бул касалды айыктыруунун бир эле жолу бар. Диагноз так, лечениясы дайындалды. Бул шайлоо. Эл өзү тандап алыш керек. Кимди тандап алса, ошого ыраазы, 5 жыл ыраазы болуш керек. Болгону шайлоо ачык жанаттап өткөрүш керек. Эми борбордук шайлоо комиссиясы боюнча. Бул жерден депутаттар булардын моралдык укугу жок. Шайлоонун жарымы болгондо таратып жиберебиз деп айтып атпайбызбы? Анткени булар подкупты токтото алган жок дейт. Подкупты ким жасады? Биз жасадык. Биз эмне үчүн өзүбүздү токтотконубуз жок. Булар подкупты токтото албады дейт. 200 жолу МВДга, министрге, ген прокурорго кат жазыптыр. Алар токтото алган жок, аракет да кылган жок. Алар көзүн жумуп коюшту. Бүт мамлекеттик орган саботаж кылып атса, ошол жердеги 12 адам колунан эмне келет? Биз эмне үчүн өзүбүздүн жоопкерчилигибизди айтпайбыз? Силер жоопкерсиңер, силер карашыңар керек деп. Жоопкер болгон президент өзүнүн күнөөсүн сезди. Мен туура эмес кылып коюп турдум деп кетти. 200 карылууну аткара койгон өкмөт күнөөлүүмүн деп кетти. Эми биз дагы күнөөбүздү сезип алдында. Акыркы 3-4 маселе бар. Ушул маселени чечип туруп, башка сүйлөбөйбүз, башка жыйналбайбыз деп айтып туруп тарап кетпейликпи? 3-4 маселе бар, кечирилгис жасай турган. Менин кыскача айткан сөзүм сиздерге ушул: келгиле биз маселени тез, ачык, өз абердин алдыбызда чечейлик. Убакыт тез өтөт. Эл тарых баарына баа берет. Көңүл бургандыгыңызга чоң рахмат.